Думан КЖ каналына жазылып, акыркы болуп жаткан чуулгандуу жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Атамбаев 17 мартта айтпадыбы, азыр саткындардын заманы орноду деп. Мен жооп катары айтат элем да, эмнени эксең ошонун түшүмүн аласың деп. Алмазбек Атамбаев канчалаган адамдарды өзү сатып кетти. Апрель революциясынан кийин ишендеген адамдар тикесинен тик туруп, өмүрлөрүн тобокелге салып, ошол революцияны жасады. Ошол революцияны жасаган элдин үмүтүн да актаган жок. Революцияны жасаганда жанында жүргөн адамдар бүгүн кайсы жакта? Ошол эле Бектур Асанов, Курбан Кадыров, Өмүрбек Текебаев каякта? Роза Отунбаеваны болсо борбордук аянтта туруп, сени эч ким президент кылып шайлаган эмес. Сен самозванкасың дегенге чейин барды. Бул саткындык эмеспи? Эмне үчүн өзүнүн жасаган иштерин көрбөйт деп суроо салды депутат Талант Мамытов парламентаризм сабактары телеберүүсүндө маек берип жатып. Жанакы Атамбаев айтпадыбы, азыр саткындардын заманы орноду депчи. Мен жооп катары айтат элем да, эмнени эксең ошону аласың деп. Алмаз Шаршенович канча деген адамдарды өзү сатып кетти. Бул апрель революциясынан кийин нечендеген адамдар тикесинен тик туруп, өмүрүн тобокелге салып, ошол революцияны жасады. Ошол революцияны жасаган элдин үмүтүн да актаган жок. Революция жасаган жанында жүргөн адамдар бүгүн кай жакта? Ошол жанакы айта кетсек, Бектур Асанов, Кубан Кадыров, Текебаевдарга чейин, Роза Отунбаеваны болсо борбордук аянтта туруп, сени эч ким шайлаган эмес, сен самозванкасың дегенге чейин барды. Бул саткындык эмеспи? Эмне үчүн өзүнүн жасаган иштерин жанакы көрбөйт да, анан кийин бүгүнкү күнү азыркы ошол парламентке жана башкаларга таң калат. Мына саткындуулук ошондо турат. Ал бул маселени өзүнөн көрүш керек. Мындан сырткары анысы аз келгенсип бир эле жанакы ал адамдарды эмес, акыйкатты сүйлөгөн, адилеттүү маселени көтөргөн депутаттардын баардыгын оозун жаап абакка салбады беле. Анын ичинде мына кумтор маселесин бирден бир биз көтөрүп чыкканбыз. Кумторго адвокат болуп ошол жерде баардык фракциянын лидерлерин чакырып көтөрбөгүлө деп чыгарганы биз далил катары айтып бере алабыз. Бүгүнкү кече күнү выступлениесинде кумтор жөнүндө маселе көтөрөт. Эмне үчүн өзүң бийликте отурганда ушул маселеди иш жүзүнө ашырган жоксуң деген суроо туулат. Ошол себептен кантип ошол нерселерди актаарын билбестен ар кандай аракеттерге барып, элдин башын айлантып, мындайча айтканда эл кагушууга алып барууга аракет жасап аткандыгы биз ачкын эле көрүп атабыз. Бирок бунун баардыгы эл үчүн эмес, эл үчүн жасаса, мына апрель революциясынан кийин бул жасаш керек эле. 6 жыл мөөнөттү эмнеге кетирди? Куугунтуктаганга, жанакы жакындарын колдоп, ошолордун байышына жана өз бийлигин бекемдеп, ошонун үзүрүн көргөнгө гана жумшады. Бирок демократияны, чыныгы демократияны өнүктүрүп, экономиканы өнүктүрүп, элди астага сүрөөгөнү биз байкаган жокпуз. Мына азыркы бүт ошол фактылар Атамбаев учурунда болгон фактылар. Биз аны тиешелүү баа берип, бүгүнкү күнү чечим чыгарышыбыз керек. Мына ошол жөнүндө биз ачык айткан чыккан позициябызга Атамбаевдин айтып аткан сын пикири болуп атат. Эми чынында Атамбаевдин айткандары боюнча аларга жооп мындай катуу эле кескин эле болуп атат окшойт. Атамбаев баягы өзү күнөөлүү, өзү көптөгөн баягы коррупциялык иштерге жол берген депчи. Анан ошондо мындай бир логикалык бир суроо пайда болот да. Канат Кедейканович, эмне үчүн Атамбаев камалбайт деген? Андай болсо. Эгерде мына азыр ондогон жогорку кызматты ээлеген адамдар бүгүнкү күндө тергөө иштери жүргүзүп атат, үстүнөн кээ биркилердин иштери сотко ашырылды. Ошолор көрсөтмөлөрүн берсе, тергөө амалдары менен дагы Атамбаевдин ушул иштерге тиешеси бар экендиктери толук такталса, албетте жоопкерчиликке тартылыш керек. Эмне себептен бир тоок бир кой урдагандар жоопкерчиликке тартылат дагы, ал эми мамлекеттик 5-6 жылдын ичинде 2,5 миллиард АКШ долларын
ашык Карска батырган, анын ичинен жок эле дегенде бир 500 миллион урдап алган адам камалбаш керек. Сөз түрдө. Ал коррупциялык иш эле эмес. Мыйзамсыз адамды эркинен ажыратсаң, тергөөчү эле 5-6 жылга эркинен ажыратылыш керек. Мынаны Талант мырза жакшы билет, мурунку прокурор кызматкери. Тергөөчү. Ал эми президент башы менен өзү мына тиги Акаевди күнөөлөп атпайбы? Аксы окуясында дейт. Премьер-министр же болсо ошол ички иштер министрлиги президенттин буйругу жок ок чыгара албайт эле эл тарапка дейт. Өзүм ойноп атат. Атамбаевдин буйругусуз бир дагы оппозициялык көз караштагы адамга иш козголгон эмес да. Жалаң карап көрсөңөр, камалгандар, иш козголгондор бардыгы Атамбаевга сын пикир айткандар. Сиз дагы Атамбаевдин учурунда камалып чыктыңыз, анан кийин ошол көбүнчө ошол жанагы саясий куугунтук жөнүндө сөз болду да. Азыркы бийлик баягы саясий куугунтукту күчөтүп атат дегендейчи. Атамбаевди эми албетте баягы сындагандар абдан көп. Анын баягы лексиконуна асылгандар деле көп. Лексиконунда мындай сөздөр колдонбош керек, мамлекеттик ишмер, экс-президент деп айткандар көп да. Бирок ошол саясий куугунтуктар кайрадан мисалы ошол эле Атамбаевдин жанагы шакирттерине, жан жөкөрлөрүнө, Атамбаевдин учурунда иштеген таасирдүү адамдардын ишин тергөөдө ошол адилеттүү мындай кароо болуш үчүн, эл ишенип бул саясий куугунтук эмес деп мындай эл кабыл алыш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Мен жанагы биринчиден бул сиздин сурооңузга жооп берерден мурун жанагы биринчи суроого жооп дагы толуктоо болуп койсом. Атамбаев айтты, ошол парламент бар Асылбек Жээнбековдун сөзү менен гана иш жүргүзүп калды деген мааниде айтты да турабы. Анан бул далил катары эле андай эмес экенин бир мисал менен эле келтирсем да. Мына Талант мырза менен кошо биз 5-чи чакырылышта эле жана ушул 6-чы чакырылышта Атамбаевди бийликтин туу чокусунда президент болуп турганда сындаганга эркибиз жетчи. Ал айткандай дегендей кылбаганга биздин эркибиз жетчи. Аны эл күбө болуп турат. Ал эми ушу президенттен коркпой атгандан кийин президенттин башка президенттин инисинен коркмок болот мисалчы. Ошо президенттен коркпой ошол убакта конституцияга, башка мыйзамдарга, ошол эле кыргыз газынын сатылышына каршы добуш берип атып, президенттен коркпостон, Атамбаевден коркпостон. Ачык борбор трибунада мына Талант мырза да сындачы, биз да чыгып ачыктан ачык ушу узурпация аракеттерин ачыкка чыгарып айтканбыз. Соттун үстүнөн үстөмдүк кылып атканын, мыйзамсыз иштерди жасап атканын, мыйзамсыз куугунтук жүргүзүп атканын президент болуп турган эле коркпой айтканбыз да. Ошо президенттен коркпой туруп, анан бир президенттин башка президент инисинен коркуп, ошо инисинин жетеги менен басып калмак белек. Бул далил катары эле айтып атабыз да. Ал эми жана экинчи суроону айтып атасыз. Ооба, азыр эл ишениш үчүн биз мына жогорку кеңеш дагы өзүнүн аракетин жүргүзүп, соттор ачык айкын элге толук маалымат жеткирип, ишти ошондой жүргүзүш керек да. Анткени мына жеп боюнча эле жогорку кеңештин комиссиясы иштегенде бир топ коррупциялык көрүнүштөр ачыкка чыкты. Мисалы, ат иш боюнча же болсо ошол эсептөө палатасынын төрагасы, тергөөчүлөр, УКМКнын кызматкерлери айтып атканда так даана фактылар менен айтып атышты да. Мисалы, ошол эле жепти долбоорун ишке ашыра турган Сапар Исаковдор мисалы өзүнүн арк баасы канча эле десе айта алышпайт. Биз дүңнөн сүйлөшкөнбүз депчи. Эми үйдү сала турган болсоң да дүңнөн сүйлөшсөң, бир чарчы бар, чарчы метри канчага урулат деп сүйлөшүп туруп 400дөн өзүнүн аркы болсо анан макул 450дөн куруп бер деп сүйлөшөсүң да. Анан 386 миллион долларга сүйлөшүп аткан нерсени 200 турабы, 250 турабы, 300 турабы Кытайларга канчага айланып атат ал өзү. Кытайлар канча киреше табат экен деп бир кызыгып бастан ушундай дүңнөн сүйлөштүк дейт. Эмне себептен? Анткени жанагы жей турган 200 миллионун жашырыш керек болчу. Сөзүн ачык эле. Мамлекеттин мүлкүнө, мамлекеттин каражатына, мындайча айтканда элдин каражатына ушундай бир мамиле кылган бул кылмыш болбой эмне ана. Ошол себептен мен ойлойм, башка да коррупциялык иштер менен ушундай ачыктык болуш керек. Элдер даана көрүш керек. Мисалы, башка саясатчылардыкын ушул Атамбаевдин убагында соттолуп атканда соттун баарын жабып, баарын жашыруун, тергөөнүн жашыруун
кылып сотторду жаап иш кылып артында жазап атышты да соттордун баарын. Бир эле телефон менен сүйлөшкөн үчүн бир ниет үчүн эле соттолуп кетип атышты да. Бир кылмыш аракеттери жок. Эми аны Кудай буйрса мына сот адилеттүүлүк, акыйкат чечимдер чыгарып, алар четинен кайра акталып чыгып кетип атышат сыртка. Ал эми азыр айтып кеткендей, сиз жана сурооңузга дагы бир кайталап койсом, азыркы учурда соттолуп аткан, коррупция бир нерсе менен соттолуп аткан адамдардын иштеринин баары ачык болуш керек. 5 эсе, 4 эсе кымбат эмелер, беренелер бар экен да, 4-5 эсе, пайыз эмес, 20%, 30% эмес. Ошонун баары эл жете турган болсо, элде дагы эч бир мындай күмөн калбай тургандай кылыш керек. Баягы эле саясий бир куугунтуктун арты менен булар соттолуп атат деген бир күмөн болбош керек. Шек жаралбаш керек элде. Демек элде толук маалымат болуш керек.